биз суну үчүн токтотобуз? Бизде ушул сайыз убакта ушул Кыргызстанда Ош шаарына и Баку шаарына гана курулган суу тазалоо станциясы ошол агып жаткан дарыядан суу алыш үчүн. Ошон үчүн бизде эмеге муктажбыз да, мындай суулай келгенде ак буурада биз токтотууга мажбурбуз. Себеби андай ылай келген сууну биздин суу тазалоо станциябыз тазалай албайт. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, биз ушунчалык ылай суу келгенден кийин биз шаардыктарга андай суу бергенге акыбыз дагы жок. Себеби андай суудан ушу шаардык жашоочуларыбыз ооруп калышы мүмкүн. Мына ушул ылай суу келгенде биз азыр плотин деп коебуз, сууну акбура алган жерден. Ошону бир 2 километр нары жака жылдырыш керек болуп атат. Себеби ошого чейинки 2 километрге чейинки баягы колоттордо келген суулар сууну ылайлай атат дагы шаарыбызга көп жолу токтотушуга туура келет. Сиз айтып аткан долбоор ишке ашса, Ош шаары үзгүлтүксүз, такыр өчпөгөн суу менен камсыз болот деп мындай бир кепилдик менен айта аласызбы? Себеби буга чейин өзгөдүн куршабынан суу тартып келинбесе, ушул абал кайталана берет деген жериңиздер да бар болчу да. Толук маалымат алыш үчүн биз айтып коюшубуз керек. Ошону ары жылдырганда дагы биз статика бар да бизде. Мисалы бир жылда 28 жолу суу өчөт да. Примерно эң максималь. Минимальный 17 күн өчөт. 28 күн өчкөндө папандан 3 күн келет да суу. Анда эч нерсе кыла албайбыз. Ал 25 күн берген түшүп атпайбы? Ошол гана сакталат. Мисалы ушуну куруп бүтсөк, ошо баягы 25 күн элдер кыйналбай суу ичип калат деген, 3 күн баары пападан келген, папаны билесе суу сакталат. Ал жактан келгенде мүмкүнчүлүгү жок. Жок деген жолсо эң азын айтып аткан 17 күнүн ичинде 2 күн баары пападан келет, бизде статика боюнча. 15 күн ушундай кыйналбайбыз дегенди гана айтат. Азыр ошо бүткөн чакта дагы ошондой мынау канча деп 80-90% таза болот, 20-10% баары суу өчөт дегенди билгизет да. Мында биз элге ачык айтып жүргөн, биз мурда деле айтып келгенбиз. Баягы белки проекттерде айтып жүрөсүздөр го, баягы мындай таптаза суу келет деди эле, ошондой болуп калды деген сөздөр айтылып атпайбы? Ошондо биз айткан эмеспиз, анда деле биз билчүбүз. Ошон үчүн азыркы сиз дегениңизге жоопко ушундай. Водоканал эч убакта 100% суу берет деп айта албайбыз. Сиз айтып аткан Куршаттан бул чын эле 100% таза суу келет. Бирок ал аябай чоң акча. Куршаттан ошо бир 200 ашык ошондой бишкектин ошо жерин арасынан сууну алып туруп, анан бийик жерге 6000-диктен бир 4 резервуар коюп, ушул жака самолеток менен суу алып келиш керек эле. Эми ал миллиарддаган долларда аны кыла албайт. Бирок биз айтып баары жеткизип атабыз. 6000 кубтук резервуар курулуп пайдаланууга берилип аткан мезгилде Ош шаары үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болот. Жаан-чачын жааганда буга чейинкидей суу эскертүүсүз өчүп калбайт деген сөз айтылган болчу да. Эмне үчүн ал Ош шаарын толук камсыздай албай атат? 2 күнгө чейин запасы жетет деп айтылбады беле? Бизден андай сөз чыккан эмес да. Себеби берки руководство мындай кээ бирде ошол кандай десем, ошондой сөздөрдү колдонуп коюшу мүмкүн. Себеби бул 6 куб деген сөз биздин шаар үчүн кандай десем, комго сиңип кеткен эле нерсе. Ошон үчүн мен айттым, ошол 6000ден 2 болгону азыр Черемушка менен биринчи, экинчи төлөкө менен анарды эме западны гана камсыз кыла алат. Бир суткага ашып барса. Фильтр коюлат, ал ылайка келген сууну тазалап чыгат деген да сөздөр чыкты эле да. Суу тазалоочу станциядан Озурго чейин диаметри 1000 мм полиэтиленовый Германиядан алып келишип 4,7 километр суу түшөзүн кылган. Сиз айтып атканда мындай болгон. Ошол жерден шаарга 0,8 1000 куб 1000 литр секундасына суу табыш керек эле аларчы. Бирок аны жакшынакай баягы эле сел жеп кетип үчүн дамба деп коет. Ошол жерге коюлган турбалар баягы нержебе экен, мурун черный металл деп коебуз, андай эмес. Нержебе турбаларды коюп, жакшынакай коюшкан. Бирок тилекке каршы
ошол сиз айтып аткан 1 куб суу чыкпай калып, азыр 200 литр чыгып калган да. Ошо 200 литрди гана колдонуп атабыз. Деги эле Ош шаары качан үзгүлтүксүз таза сууга жетишет? Азыркы мен айтканда 5,5 миллион сомдук АКШ доллары менен ошо сууну жогору жылдырсак, бирок ошону мен сизге айтып атпаймынбы, эч убакта 100% болбойт. Жок дегенде 90% суу менен камсыз болуп турабыз да, 10% баары бир биз шаарга токтотконго туура келет. Себеби Попандан ылай суу келсечи. Ал эми 100%ды мен сизге айтып, куршап гана чече алат, башка чече албайт.